Оштун Чоң Алай районунда сотко мурунку жылдарга салыштырмалуу ажырашуунун курмандыгы болгон аялдар көп кайрылууда. Тактап айтканда, жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөн кыз келиндер үй жайсыз калган учурлар бар. Ошондой эле балдарына алимент алуу көйгөй жаратып келет. Ошонун ичинен эле баягы психология жактан аялдар деле жабыркагандар бар. Кээ бир эркектер ичимдик ичип, же болбосо ошо өзүнүн эмесине, эмоциясына башкара албай уруп, аялдардын денесине мындай жеңил жаракат, же болбосо оор жаракат келтирген учурлар дагы көп. Алсак районунун Кашка суу айыл аймагындагы аялдар көбүнчө жумушсуз, анын кесепетинен экономикалык басымырлоого дуушар болушат. Ал эми жогорку, орто билими бар кыз келиндер болсо, жолдошу, кайненесинин каршылыгы менен үйдө отурууга аргасыз. Кээде бул түшүнбөстүк болуп калат, кээде түшүнбөстүк болот, кээде ошо эми турмуш шарты оор болуп калганда дагы анан эми мындай деп неме чыгып кетет да, баягы түшүнбөстүк болуп калат. Анан кайненелерге деле биз неме кылабыз, эми азыр жакшы эле кайненелер деле түшүнүп жакшы неме болуп калды. Окшойт, эми бизге ошондой сезилип атат да. Көп эле жашатып койду, Кудайга шүгүр болуп, азыр дагы келин алып кыз берип элдештирип койгондорубуз эмеге жетишип атат, жакшы. Ооба. Жалпысынан алганда, үй бүлөлүк зордук зомбулукка дуушар болгондордун саны басымдуулук кылат. А бирок айыппулга жыйылган мырзалардын аялдары кайра эле арыздарын кайтарып алышып, тараптар элдешет жана кылмыш иштери соттон кыскартылат. Анын кесепетинен жазасыз калгандардын басымдуусу жоопкерчиликти сезбей турганы айтылды. Кайра эле биз өзүбүз акча иштеп табабыз. Кайра эле бунун айыппулун ортодо бюджетибизден кетет экен деп баягы аялдар ага дагы ыраазы болуп кетет да, анан элдешип алайын, кечирдим деп көбүнчө бизди соттук иштер элдешүү менен бүтөт. Анан бул жерде баягы ал кишиге айыппул жазаланбайт да, элдешкен үчүн иштер кыскартылып калып, анан көбүнчө аял кишилер кайра эле неме болуп калат да, өздөрү ушундай айыппулга төлөгөнгө мажбур болуп калат. Ошонун негизинен булар көбүнчө элдешип алышат. Мынтип мыйзам талаасында укуктарын коргоодон качкан аялдар менен азыр райондогу аялдар кеңеши иш алып барышууда. Алар айыр колдоо бейөкмөт уюму аркылуу Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен укуктук сабаттуулукту жогорулатуу боюнча окуудан өтүшкөн. Алган билим, тажрыйбанын негизинде пикир келишпестиктер болгон үй бүлөлөрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, психологиялык, моралдык жардамдарын берип келишүүдө. Ал эми ушул эле долбоор Жалал Абад облусу боюнча Аймира коомдук фонду аркылуу ишке ашырылып жатат. Мына балдарынын убагында туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн албай калган ситуациялар көп. Пособияны каяка кайрылыш керек, кайсы жака жардамды алыш үчүн кай жака кайсы мекемеге кайрылышын билбеген аялдарыбыз көп да. Анан ошо ЗАГС албай эле баш кошуп жашап жүрө берген аялдар көп. Ошонун негизинде балдарына туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албаган келиндер көп. Азыр эми физикалык басымырлоо жок аялдарга, Кудайга шүгүр. Бирок ошентсе дагы экономикалык, психологиялык зомбулуктар кездешет. Ушундай нерселердин алдын алуу боюнча биз абдан көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Түрдүү ушундай актуалдуу темалар боюнча семинарларды уюштурабыз. Мына райондук аялдар кеңеши ар бир аймакта. Өз үй бүлөсүн түптөөгө салым кошкон акылман, лидер аялдардын башын бириктирген апалар кеңеши түзүлгөн. Алар жерлерде кыз, келин, апа жана кайнене статусундагы аялдарга баланы тарбиялоо, үй бүлөдө аялдын укук милдеттери боюнча насаат кеңештерин беришет. Ар түрдүү багытта, түрдүү мен ошого ылайык айымдарды чогултканмын. Ошол айымдар түрдүү багытта шыктандырып, жакшы мотивация берип кыз келиндерге ушундай бир жакшы дем берүүчү, агитациялоочу, пропагандалоочу бир акыл насаат иштерин жүргүзүүчү бир акцияларды жүргүзүп атабыз. Бизге жакшы сунуш түштү да. Кандай жакшы сунуш? Мына жолдошторун кошуп окутуш керек дейт жаштарынчы. Туура, эң туура сунуш болду. Бул нерсени деле биз жолго салып, алдыдан уже максат коюп атабыз. Бул максаттын арасында биз быйылкы мисалы өсүп келаткан өспүрүм кыз балдарды да окутканга даярбыз. Чоң Алай районунда 37 000 калк жашаса, анын басымдуусу аялдар. Алар өз укуктарын корголушу, кат сабатын жогорулатуу боюнча маалыматтык жолугушуу, тренингтерге активдүү катышып келишүүдө.